Барс Медиа тартуулайт. Үч түрлүү адамдарда ошол жана коронавирус жугат экен, ооруйт экен да. Бул могу китепте бар, ааламдан берилген. Бул 2007-жылы жазылган. Биринчи, техника менен өнүккөн мамлекеттерде ооруйт. То есть өпкө ооруйт дейт да. Ар кандай жанагы ааламдан берилген оорулар пайда болот дейт. Эмнеге дегенде, сиздин болгон убактыңыз техникага кетип калат экен, же оюн ойнойсузбу, же майдан жасасызбы дагы, телоңуз өспөй калат экен. Тело ааламдын ролун аткарбай калганда, ошол мына Кореяда ошол оору пайда болуп атат, Японияда ошол оору пайда болуп атат. Ошондуктан мына өпкө оору болбош үчүн эмне кылыш керек? Докту бийиге алып жүрүш керек. Докту. Мен ошол духум болгон үчүн айтып атам да, мен Кытайга вирус жөнөтөм. Аны мен былтыр айткам, жана Солтон Сарыга нарындыктар, улутобулуктар барып, жана Кытайларды айдап түшкөн кезде, ошол кезде посольствосу карыстуу болуп баштаган кезде, мен бийик дух менен айтып атпаймынбы? Баатырда бийик дух болгон да, баатырларда. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн жаңы доордо бийик дух менен жашасаң өпкө оору болбойт экен. Кимдер ооруйт экен? Техникага байланып калган адамдар, техника менен өнүккөн мамлекеттер ооруйт экен. Анан экинчи, дин менен, дин. Мисалга, дин рамкага түшүп калат да, ал эч качан жаратуучулукка өтпөйт. Адам кудай боло албайт, аларчы, алар берчи, сактачы деп эле сыйына берет. Мисалга, мына ошого далил болду. Папа Римский ооруп атыптыр дейт, ал өлөт. Анткени анда мындай кысылып калганда, мына 15 жашка чейинки балдар эмнеге оорубай атат деп атпайбы окумуштуулар Кытайда? Эмнеге өлбөй атат? Биринчи оору кимге жугуш керек? Өспүрүмгө жугат го, жана баланы кокуя, нара калбас, састы болуп калбасын деп. Эмнеге оорубай атат 15 жашка чейинки дегенде, аларда эмоция жок. Алар күлүп жайнап жүрөт, аларда жаман ой жок. Көрдүңүзбү, Кыргызда ошол сыпат болгон, табиятка да мээрим төккөн, жамандыкты бөлүшө калган. Анан диндегилер ооруп баштайт. Мисалга, Кореядагылар деле эмне болуптур? Жана сектанттар ооруп баштаптыр, сектадагылар ооруп баштаптыр. Ошол монастырбы, мисалга, мына көрдүңүзбү? Анан Иранда башталды, Арабияда башталды. Динден чыгыш керек. Мен өзүм динде болчумун. Ушул илимди алгыча, ааламдан байланышкыча мечит салгам. Азыр сыйынуунун доору бүттү. Сырдашып, сыйкыр касиетти иштетчү мезгил келди. Мисалга, мектепте жүргөндө атама энеме сыйынам, атам не кылайын деп угуп болгонун. Кийин 2 балалуу, 5 балалуу болгондо, деңгээлим жеткенде атам менен сырдашып калам да, ошол сыяктуу азыр аалам менен адамзат мына китептер аркылуу сырдашып туруп, сыйкыр касиетин иштетчү мезгил келди. Сыйкыр касиетти кыргыз иштетип келген. Менин колум эмес, умайнем колу деп туруп эле жүрөк көтөрүп койгон, мисалга төлгө таш тартып койгон. Анан дагы кимдер ооруйт экен? Анда. Мисалга мына Кытайлар эмнеге ооруп баштады? Дагы башка улуттар эмнеге ооруп атат дегенде, алар мисал канализациядан май жасаса, канализациядан спирт жасаса, мисалга курсак үчүн эле ошол жылаан сатабы, майда жасата, ушуга эле түшүп калса, анан жанагы байлардын, бийликтегилердин ооруп атканы ошол. Ошондуктан ар бир организм чоң кызматка буйрулуп келген экен, ошо чоң кызматын аткарыш керек. То есть анатомия астрологиянын ролун аткара алат, аткарыш керек. Ошон үчүн мына мен өзүмдү санайм, менин геним жетилген, менин кара куш мээм ишке түшкөн, ошондуктан мен табиятты бейишке айлантып койгом. Азыр адамдын материясына муктаж болуп атат аалам. Мына мен эмнеге сүйлөп атам? Анткени менин оозум жеткирип атат. Оозум жеткириш үчүн менин башым ушунун баарын мындайча айтканда соображать этип чыкты. 70% адамзат кырылат деген жана айттым го. Ким эмоцияда жүрсө. Мына 15 жашка чейинки балдар эмнеге оорубай атат? Эмоциясы жок алардын. Динде жүрсө. Ошо иниян эски түшүнүктө жашаса, то есть анатомиясы астрологиянын ролун аткаргыч аңды. Эмне үчүн ооруйт коронавирусту? Именно сиз жүргөн эмне үчүн ачып көрдүңүз? Бул китепте бар. Мисалга мага ушул берилгенде митет. Вирус жөнөт, булут жөнөт, куюн жөнөт депчи. Ана мен ошол
Быйыл эле коронавирус башталганда менин мурунку эфиримди кыркып туруп чыгарышты да. Болбосо мен айттым го былтыр берилген деп. Анан муну ойлондум да, бул менин укугум барбы, эмнеге мындай дегенде жерде тазалануу жүрүш керек экен деп өзүчү. Анан жерде адам өлүп атат деп ойлойбуз да, жалко депчи. Жок. Жерде мынтип берилет. Адам өлүп кетсе утуш дейт. Жаны могу тозок жашоо экен да, мисалы эчтекеге жетпей жана кыйналып жүргөндөн көрө жан асманга учуп кетсе бир бейишке боштондукка чыгып кетет экен. Ошон үчүн өлүмдү жок эле нерсе катары көргөн экен. Кыргыз мисалы өлүмдө кошок кошуп койгон. Ал эмне деген сөз дегенде, бул дүйнөдөн кетип башка дүйнөгө кызматка кетти деп. Же болбосо кызы кеткенде да кошок кошкон экен. Ал тирүү эле, бирок ал эне болуп башка жерге кетти дегендей. Анан мына мен вирус жөнөтөм, куюн жөнөтөм, булут жөнөтөм, дагы эле оору жөнөтөм, торнадо жөнөтөм. Эмнеге? Адамзатты башкаруу үчүн. Башкаруу үчүн. Аны техникасы токтото албайт да. Аны президенти токтой алды, аны уюмдары токтото албайт. Ошончо аны башкаруу үчүн мен жөнөтөм. Вирус. Бул 2020-жыл ушул бурулуш болот деген 2070-жылга чейин өтө чоң ылгоолор боло берет. Биз ошо кызматыбызды кылып коюп. Анан мага адамзаттын ишеничинен деле мага бир тыйын, мен өз кызматымды кыла берем. Мугалим деле балдарды окутуп кете берет да. Же эн ата деле балдарды тарбиялап кете берет да. Мен кылдым, мен мынтип атам дебейт да. Анан мезгили келгенде адамзат түшүнөт. Ушул мен Сиз өзүңүз туура кылып атам деп ойлойсуз, мен туура кылып атам деп ойлойм. Мынтпесе дүйнө башкарылбайт эле. Ölüm üstüge ne gerek? Адамзат ошентип башкарылат экен да.